Ошол жигиттер шайтанканага барып туруп пистолет менен коркутуп жүргөн менин эсимде бар да. Канча сом уктурдуңуз эле барып жүргөндө? Чыгылып уткан эмесмин деп коем да. Жок, коррупция эч качан уруксат бербейт эле. Жаңы депутаттар бир туалетный бумага болуп, Акшы мамлекетте ошол сөз үчүн эле ал жигитти кызматтан бошотуш керек болот. Министрлердин кожоюну бир. Кожоюн кандай мамиле кылса, министрлер ошондой мамиле кылат да. Депутаттар тоготпой коет да. Ушуга жеттик, вице-премьер келип бирөөнүн колун сындырганда, экинчиси фашист деп атса, эч качан кош бийлик болбойт. Кресло менен сыноо деген эң сыноолордун бири да. Кызмат, бийлик менен сыноо. бизди ким башкарып атат деген суроо. Садыр Жапаров толук жоопкерчиликти өз мойнуна жүктөйт. Эл тинчилигин табат. Бийлик кантип жашайт, бул жерде маселе бар. Адахан, сен могу тармак боюнча мүмкүнчүлүгү бар экен, жардам бербейсиңби? Тууган уктарды жолуктуш керек. Бала чакасын жолуктуш керек. Көнбөш керек жакшылыкка. Салам, сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Менин атым Арген Бактыбек уулу. Бүгүн биздин студиябызда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Исхак Масалиев. Исхак Масалматович, рахмат бүгүн келгениңизге. Акыркы убакта парламентте мыйзамдар каралып жатат. Алар коом тарабынан дагы, парламент ичинен дагы сынга алынып жатат. Ошол эле биринчи эң мындай коомдук каршылыкты жараткан бул казино мыйзамы болду. Сиздин фракцияңар толугу менен буга каршы чыгышты. Коомдо бул харам, адал эмес деген сөздөр чыгып атат. Силер эмнеге каршы болдуңар? Мен өзүм пикирим айтам. Эгерде фракция бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Адахан Мадумаров дин талаптарына, ыйык жазуунун талаптарына таянса, меники көз карашым бир аз башкачараак да. Мен айтат элем, эми жашай турган эмне? Өз убагында бир 10-15 жыл мурда мен да анча-мынча баргам, билем аны. Ал жерде жакшы нерсе эмес, ал жерде адамды алдоо. Эң жаман нерсе адам өз ыктыяры менен барып алданып, бир топ проблема туудуруп алат да. Ошол себептен мен билип туруп, түшүнүп туруп каршы добуш бердим. Мен ойлоп атам, экономикалык жагынан карасак, казинодон түшө турган акча биздин бюджетибизге чечкиндүү көлөмүндөгү түшүмдөрдү бербейт. Ал эми чет өлкөлүктөр келет бизге акчасын чыштап кетет деген бул негиздеме кичине мындай сын пикирге туура келбейт. Дал келбейт, туура эмес. Ал кантип эле ушу чет өлкөдөгү бай атайын Кыргызстанга барып туруп 100 миң доллар уткузам же калтырып кетем деген ой менен келет. Казинонун неге дүйнөдөгү маселе мындай да, эң бай, эң кооз казинолор толтура. Лас-Вегас, Макао, Атлантик Сити, Европада көп жерде бар. Ал жерде жылда бир жолу барышат, ал жерде ушул шаардын жашоосу ушул ишкана менен. Ошондуктан эми кумар ар бир адамга, көпчүлүк адамга таанымал болгондон кийин ал адам барат да. Ал эми Кыргызстан өнүгүшү боюнча биринчи катарда турбайбыз. Элибиз жашоо боюнча биринчи катарларда турбайбыз. Маселебиз бүт баары чечилген деп айта албайбыз. Анан биз ушуну чет өлкөлүктөр бизге келип туруп акчасын калтырып кетет деген үмүт бул негизи туура эмес. Ой, себеби биз жоктон эле кошуналарды сыйлашыбыз керек. Анан казактар келет, кытайлар келет, тажиктер келет, акчасын уткузуп кетет деген бул ачыктан ачык сыйлабагандын белгиси да. Мында биз аябай кыйын экенбиз кыргыздар. Алар лохтор келет, уткузат, биз байып кетебиз. Ошондуктан мен саалык кызматында жетекчи болуп иштегенде 2012-жылы мен эсимде бар 300 миллионбу же 500 миллион түшөт эле да. Бул демек жалпы жыйнаган акчанын 1% болчу да. Ошондуктан бул чечкиндүү кадамга алып барбайт. Анан тескерисинче анча-мынча ошол мезгилдеги кумарканалардын ээлери мен тааныйм да. Сураштырсам ал айтат, бул ставкалар менен бир столдон 1 миллион 250 миң сом биз ачпайбыз, иштетпейбиз. Себеби 1 миллион 200 миң сом бир столдон пайда табыш үчүн ошол столдон жок дегенде 10 миллион пайда табышыбыз керек дейт да. Андай болбойт дейт да. Ошондуктан бул тема менимче бир аз башка багытта кетип баратат. Бул мыйзам долбоору, мыйзамдын кабыл алышы башка максатка аракет көрүнүп турат да. Жеке кайсы бир топтордун кызыкчылыгын коргоо болуп атат да. Ошондо кандай кызыкчылыктар болуп атат? Кандай жанагы акчаны адалдаштыруу деп айтылып атат. Жок, эми адалдаштыруу деп президент деле айтты, премьер деле айтып атат. Арак деле бар, сигарет деле бар, башка ашыкча тамак ашым бар, башка нерсе бар дейт. Жанагы анча-мынча аялдардын кылган иштерин айтылып атат. Анда салыштырмалуу өтө мындай корректүү эмес болбойт андай. Чын эле 1928-жылы эсимде жок.
СССР мамлекетинде аракка акциз налог киргизгенде Сталиндин сөзү бар. Эми бул балекет арак дейт. Бирок бул балекет бар экен, жок деп айта албайбыз. Ичет экен. Ошондуктан жок дегенде көбүрөөк акча алабыз деген салык киргизилген да. Эгерде арактын баасы төмөн болсо өзү салык 3-4 эсе көбүрөөк болот да. Ошол себептен ошондон бери турат. Ошондо эле баа берген бул жакшы эмес. Бул эми коом деген коом экенди, эгерде 7 миллиард калк жашаса баары эле молдоке болуп мындай таптакыр ичпей койду деп айта албайбыз. Ичкен киши бар экен. Кээ бирлер ичкенде шаңдуу болуп ачылып кетет, кээ бирлер айванга айланып кетет. Ар кандай болот да. Ошондуктан турмушта ар кандай кадамдар бар да. Анан тазараак деп мен баа бере албайм. Мен жеке пикирим боюнча ал ишканаларга биз уруксат бербешибиз керек. Себеби эң жаман нерсе ал жерде. Адамда ой пайда болот. Мен барып туруп кичине карта ойноп коюп, жеңил акча табам деген. Акчаны эмгек менен табыш керек. Биздин 1 жыл мурун Исхак Масалий Абсаматович менен интервьюсу чыккан. Ошондо комментарийде казино боюнча сиз реплика бергенсиз. Ошол жерде бул киши да казиного барып жүргөн деп жазды. Сиз дагы өзүңүз айтып атасыз, баргам деп. Сиз кандай мындай канча ойнодуңуз эле, канча утурдуңуз эле? Кече закон мыйзам долбоору кабыл алганда эле бир жигиттер айтты да, араңардан анча-мынча баргандар болгон. Менин жашап турган эстекем жок. Ал жерде байган жерим жок, жыргап кеткен жерим. Камчыбек Ташиев айтты. Камчыбек Ташиев башкалар да айтты, имандуулук менен жаманат дейт. Мен имандуулукту айткан жокмун да. Балким бул баягы. Ал мезгилде мен гана эмес, ошол эле жигиттер шайтанканага барып туруп пистолет менен коркутуп жүргөн менин да эсимде бар да. Анан барган үчүн мен каршы берип атпайм. Болгон ал жерде жакшылык алып барбайт да. Мисалы үчүн уттум деп мен айта албайм. Ошондуктан 2011-жылы тыюу салгандан кийин бул чоң иш болду да. Мен ал ишкана жок болгондуктан мен кур калган жокмун, арманым калып кеткен эмес. Күткөн нерсе болуш керек да. Анан билбей туруп таптакыр деген мен ошого мен уяла турган эчтекем жок. Бул жакшы эмес. Бирок 15 жыл мурда мен жашыраак болчумун, анча-мынча может быть кичине болушу мүмкүн. Ошону мен эске алып туруп, мен билип туруп, түшүнүп туруп каршы. Бизге азыр казино тема тууралуу дагы адамдар кайрылып атышат. Көбүнчөсү мындай игромания менен бул оорудай эле экен да. Лудомания деп коет. Ушу оорудай эле экен да. Анан сизде кандай болгон? Сиз мындай кээ бирде эле барчу элеңиз же ушундай ооруга айланып кеттип эле? 15 жыл өткөндөн кийин оору жок болуш керек. Колума кармаган жокмун, кармагам да келбейт. Канча сом уттурдуңуз эле барып жүргөндө? Аны айтпай эле коеюн, чыгылып уткан эмесмин деп коем да. Банкрот болгон жокмун, мамлекеттик казынага кол салган жокмун, бирөөнүн акчасын карызга алган жокмун. Бирок үй бүлөмдө жакшылык болгон деп айта албайм. Анан байган жерим жок. Кедей да болгон жокмун, бирок байган жерим жок да. Ошондуктан ал жерде утуп байган кишини көргөн эмесмин. Анан кантип мындан айрылдыңыз сиз? Ойнобой калдыңыз, кантип чыдадыңыз? Биринчиден 2010-жылы революция болгондо мен 2 жума түрмөгө камашып, анан кийин 1 жыл тергөө жүргөндө ал жерде оюн эмес, башка нерсе акыл эскирген. Андан кийин тыюу салгандан кийин бара турган жер жок болгондуктан ал эми мен атым менен, фамилиям менен жашыруун жерлерге барганга мен көңүлүм да тарткан жок, каалоом да жок болчу да. Эң негизги ойной турган акчам деле жок да. Ошондуктан 2010-жылдан баштап таптакыр бир кадам баскан жокмун, колума кармаган жокмун. Жараткан сактасын, кармагым да келбейт да. Лудомания деген бул бир аз оорураак нерсе. Лудомания деген бул оору. Адам үйүнөн телевизорду алып барып сатат, тапшырат, колундагы соткасын тапшырат. Анан кошунадагы турган соткаңды берчи чалып турам деп алып туруп ломбардка тапшырып коет. Мүлктү жоготот, үй бүлөсү менен ажырат. Бул чатак нерсе да. Европада лудомания менен дарылоо боюнча больницалар бар. Кымбаттаган нерсе. Бул психикага байланыштуу, аң сезимге байланыштуу оору да. Ошондуктан ал өтө чоң нерсе. Коом эң чокчулап аткан нерсеси бул казинолордо жергиликтүү жашоочулар да ойнойт деп айтып атышат да. Негизи мындай да, негизи жергиликтүү болобу, чет өлкөлүк болобу. Бул өтө кыйын нерсе. Мисалы үчүн Кытай болобу, боордош биздин элибиз, казак болобу, өзбек болобу. Эми аларды чакырып келгиле уткургула деген бул ой начар да. Баягы түштүктө айтканда палитой да. Палитой. Андай айтпаш керек, ага таянбаш керек. Ал эми бирок кумар бар. Илгертен бери мисалы үчүн советтик мезгилде деле айрыкча мына кореец улуттагы калкыбыз жай бою, жаз бою аябай иштешип, пияз чеснок өндүрүп туруп, анан кыш келгенде
топтолуп ойнотур да. Мен өз көзүм менен көргөнмүн, 60 жашка чыккан тойлордо эркектер бир комнатага бөлүнөт, аялдар бир комнатага бөлүнүп, таңатыкча карта ойношуп, ушу менен алек болот. Ошондуктан бул адамга таанымал өнөр деп айтпайлы, жаман адат деп коебуз да. Ошону кантип жоготуш? Өтө кыйын. Мен ойлоп атам, бир гана жолу бар, эгерде адамга эмгек шарт татыктуу болсо, анын көңүлү ток болсо, анда анча-мынча мындайларга барбайт да. Эң башкы суроо мындай болуп атат да. Мыйзамды кабыл алышты. Ал мыйзамда механизмдер бар экенби ушуну көзөмөлдөгөн, жергиликтүү жашоочулар ойнобосун деген мындай Сөз бар да. сөздөр бар. Мындай штраф барбы, же камайбы ал кишини, же казинону жаап таштайбы, ал кандай болот? Мындай деп атат да. Бул деле сөз. Мыйзамды кабыл алды деп айттың, кабыл алган эмес, кабыл алды деп айтышат. Мыйзамды бузуп туруп, кабыл алды деп эсептеп атышат. Вакыт келгенде бул биз ката кетиргенде сөзсүз орду табылат, бул туура эмес деп табылат. Бирок менде ичимде дагы бир үмүтүм бар. Балким президент акыркы моментте ойлонуп туруп кое туралы деп коюшу мүмкүн да. Ал деле жокко чыгарбашыбыз керек да. Анан бизге берген маалымат негизинде ошондо ишканаларга, кумарканаларга өкмөт лицензия берет. Сен мынау гостиница курасың, сен мынау ресторан курасың, сен мынча орун дайындайсың, мынча стул коесуң, ушул акча төлөйсүң деп ага мойнуна милдет коет. Ошолордун катарында Кыргызстандын жарандарын киргизбейсиң дейт. Анан киргизип калсаң, биз текшерсек, анда лицензияңды кайра чакырып алабыз деп. Керек болсо дагы бузсаң, камайбыз деп өкмөт башчы айтты. Ошондуктан чараларды айтып кетти. Анан биз сурай бердик. Мына ошол эле мезгилде жарнамалар, рекламаларга уруксат берилип атат. Реклама боюнча мыйзамда реклама мамлекеттик тилде болуш керек. Эгер ушул кумаркананын мамлекеттик тилде реклама кылса, кайсы ушул рекламаны окуйт? Американец окуйбу, Кытай окуйбу, казак окуйбу? Кыргыз окуйт да. Кимдин аң сезими кирет ошол реклама? Кыргыздын аң сезими кирет. Андан тышкары 400 миңден ашык биздин жарандарыбыз, эки кош жарандык бар, Россиянын жарандыгы бар. Аларды кантип киргизбей коесуң? Алар тырышып, кыйналып, 200, 300, 400 доллар тапкан нерсени бирөө кирип көрсө, эртеси күнү кайра чуркап барат. Ошондуктан ал нерсени кантип тыйып салат, мен билбейм. Демек, мыйзамда механизмдер каралган эмес, ал сөз. Мыйзамда жазылбайт. Мыйзамда принциптер уруксат берилет, анан калганын бүт өкмөт кылат да. Бул тартип ушундай. Мен жеке пикирим, эгерде ушунчалык өкмөт ишенсе, ушул тармакта биз акча таба алабыз деп айтса, кесиптешим бир сунуш бергенде талкуулап атканда, анда кергиле бир ысык көлдүн бир жапайы жээгинде, алысыраак жерде, Лас-Вегас ушундай курулган да, чөлдө жер бөлүнүп берген, кургула деген ушул жерде шаар болуп калды. Анан ушу курчалып, анын өзүнчө пропускной режим бар. Ошондой шартта же Баткендин четинде, же башка жерде четинде бир 50-60 гектар берип туруп, ушу инвесторлор курсун, тегерек менен тор менен тоссун, 4 кабат погран служба коюп, погран эмеспи, башка көзөмөлдөө служба кылып туруп, иштетип көрөлү. Балким чын эле чет өкүлдөр келип калышы мүмкүн. Бирок мен кепилдик берем. Эгерде Казактан жарандары көбүрөөк келип калса, Кытайдын жарандары көбүрөөк келип калса ошондой жерге, алардын мамлекети, алардын өкмөтү чара колдонот бизге. Андай болуп коет. Кошуна менин балдарыма сен шарт түзүп бердиң, алар барып байлыгын таштап кеткен деген бул жакшы мамиле эмес деп. Ошондуктан өкмөт шашканына байкасак, бул конкреттүү түрдө кайсы бир адамдардын же бир топ адамдардын кызыкчылыгын коргой турган мыйзам болду. Болбосо алар макул болот эле, келгиле пилотный кылып туруп бир жерде ачып көрөлү. Көрөлү, ошол жерде көзөмөл. Инвесторлор даяр, ошолордун кызыкчылыктарына ушул жасалып атат. Эми мен мындай деп айтам. Мен билбейм, ал сүйлөшүү жүргүзүп. Бирок өткөн чакырылышта ушундай мыйзам долбоору киргенде, мен атайын сурап калдым да негиздемени. Анан вроде как бы жалпы уруксат берилет Кыргызстан боюнча, бирок негиздемеде мындай жазылып калыптыр да. Ушул мыйзам кабыл алганда Ысык көлдүн жээгинде 7 имарат курулат, 7 гостиница курулат. Демек бир конкреттүү проектке байланган болчу да. Даже негиздемесине өзгөрткөн жок. Азыр ушундай болуп атат да. Таң калбагыла, эгер ушул мыйзамга президент кол койсо, күзгө чейин 1-2 аттуу баштуулар чыгат. Биринчи кезекте Ысык көлдү ачабыз деп айтат. Экинчи кезекте Борборду ачабыз дейт, анан кийин Тажикстан чек арасында ачабыз дейт. Тажикстандын түштүк областтарда, биздин түштүк областтарда жанагы баңгизатка байланыштуу анча-мынча акчалар бар. Анан Өзбекстан чек арасын ачат, себеби Өзбекстанда бай болгон кишилер бар.
өзүнүн мамлекетинде мындай нерсеге тыюу салынган, акырын чыгып кетиши мүмкүн деген ачылышы мүмкүн. Эми бул дагы аябай маанилүү суроо, анткени башында демилге көтөрүлүп баштаганда көлдө бир зона ачылат деген мындай идея болуп аткан. Анан кийин эле могу талкуулап атканда Акылбек Жапаров айтып калды. Бишкекте өзүнчө зона болот, Тажикстан менен зона болот, Кыргызстан бир зона болуп калды. Бүт жерде ача берсе болот. Лицензия болсо эле. Бирок лицензия булар эми чектейт. Өкмөт мындай да, өкмөт кээ бир учурда негизги принципти чечкенден кийин калган эрежелер менен киргизе баштайт да. Келгиле бул жерде бирди ачабыз, бул жерде бирди ачабыз. Демек ал деле сага лицензия беребиз, буга бербейбиз деген сөз да. Коррупциянын мүмкүнчүлүгү болот да. Төртөө арыз берсе, бирөөнүкүн берет, бирөөнү бербейт да. Ошондуктан бул жерде кызыкчылык илгертен бери оюн каналардын ачылышы, жабылышы бул кызыкчылык бар да. Ал эми кайталап коем, бул өтө мындай тема, жаман тема. Чын айтканда 90% калкыбыз, айылда жашагандар андайды билбейт, укпайт, башынан өтө элек. Ошондуктан ал кайдыгерлик мамиле кылып атат. Активдүү түшүнгөндөр, мына аянтка чыгып түшүнгөн адамдар айтып атат аны. Ага барбаш керек, бул туура эмес депчи. Бийлик жакшы уранды чыгара коюп, мен бюджетти толтурушум керек, мугалимге айлык беришим керек. Мен билбейм, мугалимге кумарканадан түшкөн айлык кандай болот экен, же врачка бере турган акча ошо булактан тапсак кандай болот экен. Морал, этика деген маселе. Эң башкысы биз сизди чакырдык, ушул парламенттин ичиндеги ички кухнясын билүү үчүн, ушул мыйзамды кабыл алып атканда мыйзам бузууларды биз байкадык. Ишыл жанагы 5 депутаттын пикирин дагы көңүлгө албай ушундай кабыл алышты да, шаштырып. Бул ким жактан мындай лобби болуп аткан сыяктуу, бирөөлөр лобби кылып аткан сыяктуу сезилет? Өкмөт жактан, төрага жактан болду. Төрага жактан. Камчыбек Кыдыршаевич да колдоп жатат. Бул маселе кысым болду деп коем. Мыйзамды тоготпоо кадам болду. Жана сиз айткандай 5 депутаттын укугу эмес, бул жерде мыйзамда так жазылып турат. Регламент деген бизден мыйзам бар да. Жогорку кеңеш кантип жыйынды алып барат, кандай чечим кабыл алат. Ал жерде так жазылып турат. Эгерде добуш берген учурунда макул каршы кошулуп туруп, жалпы каттоодон өткөндө тең болуш керек деген талап бар. Эгерде тең болбосо, дал келбесе, анда кайра добушка коюлат деп. Булар ойлонуп, ал жерде дагы бир талап бар. Добуш берүүдөн баш тартса мүмкүн эмес деп турат. Биз баш тарттык. Кандай жоопкерчилик жазылган эмес. Эгерде андан кийин жазылып калса, эгер жооп бербесе, эсептелбейт десе, анда бир жөн. Бирок анда жок, кайра добушка коюлуш керек болчу. 10 жыл, 100 жыл коюш керек болчу. Бул жолу канча жыл добушка коюлду? Жол добуш бергенден кийин акылы жеткен ошол эле бизде аппаратта юридикалык бөлүмүнүн башчысын чакырып, ортоңку трибунага, борбордук трибунага чыгарып, мына бул жигит айтып атат го деп эсептей берди да. Орустар айткандай, считайте деп коюшту да. Бул жыйын алып баруучу жетекчилердин юридикалык жетишпестик деп айтам да. Катачылык. Өкмөт, бул жерде өкмөттүн иши эмес, бул жерде өзүбүздүн жогорку кеңештин ишибиздеги маселе болуп атат. Ошондуктан биз болсо 6 айдан бери ар бир добуш берген сайын дайыма карайбыз. Так, 75 каттоодон өттү, бирөө каршы, 73 макул, дал келди, өттү. Жок, экөө добуш бере албай калды, биз кайра добушка кое бергенбиз да. Демек кылган ишибиз туура эмес экен да. 6 айдан бери. Мыйзам деген орустар айтканда закон суров, но это закон. Кандай болсо деле аны аткарыш керек. Анан булар жок, конституцияда жазылып турат, жогорку кеңеш көпчүлүк менен добуш менен кабыл алат деп. Туура. Көпчүлүк менен добуш. Кантип добуш бериш керек? Ал мыйзам менен чечилет. Мисалы үчүн жогорку кеңеште жазылып турат, конституция жазылып турат, жогорку кеңеш 90 депутаттан турат. Алардын шайлоо тартиби мыйзам менен бекитилет. Мыйзам менен эки одномандатный, многомандатный кылып койду. Демек анда биз айтсак, түзмө-түз каалагандай боло бербейт да. Ошондуктан мен ойлоп атам, булар кабыл алды деп эсептесе жеке менин юридикалык билимим, тажрыйбам боюнча мыйзамсыз кабыл алынды. Бирок өткөзүп салышты. Өткөздүк деп айтып атышат. Өткөздүк деп айтып атышат. Кол коюп берип, президентке жибериш керек. Анан президент кол коюш керек. Кээ бирлер айтат, сотко бересиңер, жок. Сотко бериш үчүн ал мыйзамга президент кол коюш керек да. Андан кийин биз сотко беришибиз мүмкүн.
Мына элде кайрылып атат, митингдерде азыр Садыр Жапаровду ушул мыйзамга кол койбосун деп айтып атышат. Сиз дагы кайрылдыңыз. Мен чын айтканда сага айтканым, мындай кичинекей үмүтүм бар да. Балким көрүп калып, ойлонуп калышым. Мен кеңеш берет элем, кол койбош керек. Бул зарарчылыгы жок. Ушунчалык кыйын болсо бир пилоттуу программа туруп, бир жерде ачып, 1 жыл, 2 жыл иштетип көргүлөчү кандай болот экен. Ошондо билинет да. Анан бирөө суроо бербейдиби? Ансыз деле азыр жашыруун көптөгөн ишканалар иштеп атат. Анан жооп берип атат өкмөт башчысы, өкмөттүн кабинет министри башчысы. Эми силер буга уруксат берсеңер, аларды жабабыз деп. Эмне үчүн ага чейин жаппайсыңар? Күч колуңарда отурса, эмне жаба албайсыңар анда? Сөзсүз буга уруксат бергенден кийин жабасыңарбы? Анда булардын кызыкчылыгын коргош үчүн муну жапкандай болсоңар. Силер мыйзамды аткарышыңар керек да. Ал уруксат барбы жокпу жабышыңар керек. Жаба албасаңар алыңар жетпейт деген сөз. Ошондуктан мен жанагы президент жөнүндө айткан сөзүм баары бир үмүтүм бар. Эл деле айтып атат, анча-мынча алымдар деле, молдолор да айтып атат, динге берилген жигиттер да кайрылып атат. Балким бир ойлонуп, терең ойлонуп туруп кое турабыз деп коюш мүмкүн да. Үмүт бар да. Үмүт кол койгонго чейин үмүт бар. Бирок өзү колдоп жүрсө башында. Башында өзү демилгелеп жүрсө кантип кол койгон. Адам пенде да адашат да. Ал айтышы мүмкүн да, мен кичине шашып кеттим деп коюшу мүмкүн. Ал жерде уяла турган эчтеке жок да. Эң жетекчинин эрдиги мен мындай деп түшүнөм да, эгер өзүнүн катасын мойнуна алган эрдик деп эсептеш керек да. Балким шашып кеткендер айтып коюш. Мага ушундай түшүндүрүп беришти. Мени кичине адаштырып койду деп айтышы мүмкүн да. Бирок коомчулук дүрбөлөң болгондон кийин, кошуналар кичине козголгондон кийин кое турасыз деп коюш мүмкүн да. Аны каршы пикир бериш мүмкүн. Бул казино тууралуу, бул документ азыр президенттин колунда, жана башка дагы мыйзам болуп атат азыр парламентте, жана коррупционерлердин мүлкүн жок, аталышы башкача, ал легализация. Мааниси ушундай. Жок, мааниси не только коррупционер, там и убийцалар жөнүндө бар. Ал жерде де уурулуктар жөнүндө бар. Ал жерде легалдаштыруу деген мыйзам болуп атат да. Бул 3-чү жолу кабыл алып атабыз Кыргызстанда. Авторлор, демилгечилер мындай деп атат да, биз эгерде мүмкүнчүлүк берсек, кимдин кандай бир байлыгы болсо, ал нотариуска барат. Нотариус окуп кагазды жүрөт да. Мына мен Масалиев Искак $100 миллион бар эле. Ушуну мен көрсөтүп атам. Анан нотариус экөөбүз келишим түзөбүз жашын, анан азыркы мыйзам боюнча атайын ыйгарылган органга ушул кагаздарды тапшырып коебуз, сактоого. Эртең кокустан мени коррупционер деп кармаса, ушул кагаз чыгат, кечирип койгула. Мына менде кагаз бар, мени камай албайсыңар. Эки жолу кабыл алганда максатына жеткен жок. Биздин ишкерлер ишенбейт ага. Хоть айтсаң деле башка жагынан кирип алат депчи. Анан бизде деле солай. Мен биринчи окууда негизи концепциянын негизи колдойм, туура эле. Бирок мен сунушумду айткан болчумун, коррупцияны кошпош керек. Кызыктар бар да. Өмүр бою мамлекеттик кызматта болобу же башка кызматта иштеп туруп, уурдап, жеп, анан кийин нотариуска барып көрсөтүп койсоң болду, сен апа-бакай деген. Анда биз көчөдөгү жанагы жол эреже бузганга 500 сом эмне штраф салып атабыз? Бирөөнүн велосипедине, машине уурдап кеткен, аларды эмне камап атасың да? Себеби коррупциянын кылмыштын эң оор чындыгы бул мамлекеттик башкарууга зыян келтирет. Бир гана чөнтөк толтуруш эмес, бул адамдарды мамлекетке ишенимди жоготот. Булар сатканда сатып алсам болот экен, справка жок эле кете берет экен деп. Баламды мектепке без очередь эле киргизе берет экен деп. Менин арызымды без очередь карап коет экен деп. Мен уурдай берсем, ал уурдай берет, анан кийин бир жана мунапыс жарыялаганда келип туруп жазып коет экен, болду ушу менен кутулат деп. Кандай бир чек жокпу? 2 миллиард болсо деле, 3 миллион болсо деле. Чек жок. Чек жок. Мен 2 миллиард мисалы, мен бажыдан урдап атам, коррупционермин дейли. 2 миллиард, 3 миллиард урдап алдым. 100 миллиард жасаңыз болот. Барып туруп нотариуска мен монча мүлкүм бар болчу деп айтам. Кийин мени кармашат. Кармагандан кийин мен айтам, мен муну мурун эле көрсөткөн болчумун. Жок, эгерде ооба, мен ушуну көрсөткөм. Мына 2020. Мен ал акчаны колдоно берсем болот аны. 2022-жылы күздө мен ушуну нотариуска алып көрсөттүм. Кечирип койгула, мен бошмун. Мына менде справка деген да. Мен кагазым бар, мени жоопко тарта албайсыңар. Мамлекет кепилдик берди. Эч кандай штраф да каралган эмес. Кактан штраф? Бул мыйзам негизи идеясы туура кетип баратат. Бизде өзгөчө категория бар да, мисалы үчүн Дордой базарда иштеген, Мадина базарда иштеген, мына жигиттерибиз, кыздарыбыз чет өлкөдө иштегендер, алар көбү декларация көрсөтпөйт да. Алар товар келсе сатат, балким $100 миң табат, балким $10 миң табат, акчаны табышат да. Соода болгон учурда. Алардын декларациялары жок. Алар себеби патент менен иштеп,
3000 сом туруп, может быть, 30 000 доллар тапкандыр. Аларда расмий түрдө доход жок. Убакыт келгенде сен налогтон жашырдың деп, алар жоопко тартышып мүмкүн. Аларга таркатса мен түшүнөм анда. Мен анда түшүнөт элем, эгерде ушул салык төлөнбөгөн үчүн кечирсек болот. Декларация бербеген үчүн кечирсек болот. А бирок коррупция кылмышка. Анда негизги конституциялык принцип кетет да. Ар бир кылмыш жоопкерчилик болуш керек деген принцип жоголот да. Эң көйгөйү ушу коррупция дегенде биз кечиргенден кийин калганды эмне деп айтабыз? Мурда бул мыйзам кабыл алган деп атасыз. Анда коррупция бар беле? Жок, коррупция. Жаңы кошуп атышат. Жок, коррупция эч качан уруксат бербейт эле. Жаңы кошуп атышат, Кошуп атат. Анан ошол себептен алар сылтоолоп атпайбы? Биз ишкерлерди сүйлөштүк, ишкерлер айтты. Чын айтканда ишкерлер коррупцияга киришпейт. Ишкерлердики салыктан жашуун деп эсептейт, алар башка. Ишкерлердики балким декларирование болгон эмес деп айтылат. Башка кылмыштын белгилери болушу мүмкүн. Коррупция бир гана мамлекеттик кызматта иштеп, ошо кызматтын абалын пайдаланган кишилерге таанымал. Негизи эле азыр мындай ой келип атат да. Коррупционерлерге мындай идеалдуу шарттарды түзүп бергендей. Эгерде урдап, кармалган болсоң, акча берип чыгып кете бер. Эгерде мурун урдаган болсоң, нотариуска барып алып, легалдаштырып ал. Анан кийин дагы адалдаштыргың келсе, казино аркылуу дагы мындай коркунучтар бар да өзүнүн. Андан тышкары, эгерде ушул легалдаштыруу процесс башталганда кылмыш иш козголсо, ал кыскарат. И то, что табылбаган, козголгон кыскарат. Эч кандай жоопкерчилик жок. СИЗОдо жаткандардын жарымы кетет да. Бул мыйзамдын азыр статусу кандай? Жаңы каралып атабы, жана настроениялар кандай? Кабыл алгантабы? Эми бул жерде мындай да, дагы эле жанагындай жакшы уран менен кетип баратабыз да. Анан Акылбек айтпадыбы, Жапаров. Бул жерде максат казынага мынча түшөт деп эч ким айта албайт, бул мыйзам табигаты кичине башка жагат да. Бул жерде бул айтып атат, биз жашыруун активдерди көрсөтсө, кийин келечекте аларга салыкты көтөрөбүз дейт да. Мен логикага түшүнбөйм да. Кайсы инвестор, кайсы бай байлыгын көрсөтөт, кийин мага жогорку налог коюш үчүн. Кимди алдап атат, мен түшүнбөйм. Мындан мен дагы бир сунушту бердим. Өкмөт башчы көңүл бурбай койду. Кабинет министр башчысын. Мен айттым, ар бир революцияда мүлк алмашат, ээси алмашат. Мурунку байлардын мүлкү жаңы жигиттерге өтүп кетет экен, активдер алмашат экен ээсине, биякта офшордо башка жерде. Мен сунушум бар, сөз болбош үчүн, силерге жаман сөз тийбеш үчүн 2020 жылга чейин деп жазып койбойлу. 2020 жылдан баштап, 2021 жылдан баштап, бияка чейин силер таза болуп жүргүлө. Силерде жок да мүлк дедим. Давайте ушундай кылалы. Жок деди. 1 январь 22 жыл деди. 22 жылга чейин ким урдаса, ким мүлктү алмаштаса, алар мыйзамдаштырабыз дейт да. 30 жылдан бери урдалган нерсем бармы? Жок, мен айтканым, силер жаңы бийликсиңер, силерге жаман сөз тийбеш үчүн биз тазабыз деп атасыңар. Туура? Анда келгиле 2021 жылга чейин ушул мыйзамды иштетели. Силер болсо, эгер урдасаңар жооп бересиңер депчи. Жок, биз 22 жылдан баштайбыз. Бул да каралып атат бул мыйзам. Пока кабылдан элек каралып атат. Бул жок, бул биринчи окууда кабыл алынды концепция. Кийин экинчи, үчүнчү окуу болот. Мен угушум боюнча булар жанагындай казиного окшоп эле среда күнү экинчи, үчүнчү окууда урабыз деп атат да. Кыйнап атпайт өткөзүп. Андан кийин дагы бир нерсе бар. Бул жерде эми тилекке каршы айтып кетейин, чындыгы үчүн депутаттардын арасында көптөгөндө каршылык жок да бул жердечи. Баягы жакшы уран деп атпайбы? Анан анча-мынча мен кесиптештеримде балким аз-маз байлык болгон болушу мүмкүн. Андан дагы бир нерсе бар. Бул закондун жаман жери бар. Сизде бүгүн акчаңыз жок болсо, менде акча жок болсо, бирок мен эртең кызматка туруп табам да. Алдын ала нотариуска барып, менде 5 миллион долларым бар деп жазып койсом, аны эч ким текшербейт. Жок болсо деле. Мен көрсөтпөйм аны. Ал жерде көрсөтүп бер деп, эсептеп бер деп айткан жок. Мен алдын ала өзүмө бир 5-6 жылга бажы кызматтагы, милиция кызматтагы, билим берүү системадагы акылдуу болсо, алар бара коюп жазып коет. Запас кылып коет. Конечно. Бул мыйзам каралып атыптыр. Ушул салык жөнүндө сөйлөп калдыңыз. Салык тармагында тажрыйбаңыз бар. Азыр ККМдерди киргизип атат. Буга аябай каршы адамдар митингтерге чыгып атат. ККМ керек. Мен толук колдойм, өкмөттүн аракети туура эле, ККМ керек. Мамлекетте эгер контрольный кассовый машина киргизип туруп, анан аларды единый системага кошсо налогово, анда мамлекетте бир топ жеңилдик болот да. Ар бир секунд сайын, минут сайын
мамлекет салык кызматы билип калат да канча налог түшкөнүн. Божомол болбойт аякта, ышкыртпайт, калп сүйлөбөйт. Онлайн режимде мына жергиликтүү налогдон, соода налогдон мынча түштү деп билинип турат. НДСтен мынча түштү деп турат. Мына жерде мынча түштү деп. Анан эң жакшы нерсе ошол ичиндеги салыктын бир бөлүгү жергиликтүү кетет да. Бир бөлүгү федеральный эмес, мамлекеттик бюджетке түшөт. Ошондо өлкө мамлекет билип турат да. Кайсы тармакта бизде жылыш жакшы болуп атат? Мисалы үчүн соода сактык ГСМдики жакшы болуп атат. Ал эми соода сактык мисалы үчүн кездемелер же башка товар народного потребления азайып баратат. Ага, көңүл буруш керек. Мына жер чатак экен, көңүл буруш керек өкмөт. Келгиле ушуга шарт түзүп беребиз. Мына жерде өндүрүш кичине кыйналып атат экен, токтотолу. Статистикага жакшы. Статистика анан башкарганга жеңил болот да. Ошондо онлайн режимде караганда бул заманбап өлкөлөрдүн талабы болот да, керек. Бирок ошондой эле учурда мына башталганда кийин аягында Жапаров айтты го, мен чогултам, мен чогултпайм, мен атмен берем деп. Келгиле анда парикмахер жөн коелуп, тигилер жөн коелуп деп. Муну бир терең изилдеп туруп, балким бир замат бардык тармактарга киргизбеш керек да. Мындай көрүнүктүү арак сатканга киргизиш керек, Кока-кола сатканга киргизиш керек деп атат. А эмне киргизбес, ким тоскоолдук кылып атат Кока-кола сатканга? Эч ким. Шорон айтып атат, башкалар да айтып атат, баягы массовый квас саткандарды аларга киргизсе болот. Бирок ойлоп көр бирок. Ошол бочканын жанында ККМди кап киргизесиң. Болгону 200 литр сатып атса. Демек ошол жерде бочкага куйган жерден эсептеп туруп налогду алып калыш керек. Анан бочканы пломб берип өтүш керек. Ал салык кызматы ким кылат, что кийин кое бербейсиң. Ошондой жолдорду иштетип туруп, жок дегенде негизги багыттарда баягы соода сактык көбүрөөк багыттарды көзөмөлдөгөндөн кийин барып көндүрсөк болот да. Анан чын эле жана парикмахер мен ошо дайыма ошо мисалды айтам, мен жанымда бир парикмахер чачым алдырам. Бир күнү бир киши келет, бир күнү 10 киши келет дейт. Кээ бир күндөрү келбей калат дейт. Анан мен контрольный кассовый аппаратты алып, өзүм арендада отурсам, тапканым бир 5-10 миң сом болсо. Эмне кылышым керек? Тем более президент 8 миллионго чейин алынбайт налог дейт. Анда эмне кереги бар? Анализ үчүн керек. Бирок ал кийин келечекте кылышыбыз керек. Биз азыр митингтерге барып чагылдырып атабыз, ККМге каршы чыгып аткандардын. Көбүнчөсү ККМ деген эмне, кандай функция аткарат жана налог канча көбүрөөк же азыраак төлөп каласың деген тууралуу маалымат жок экен да. Мындай ушул салык кызматы тарабынан мындай түшүндүрүү иштери жакшы жүргөн эмес окшойт. Анан туруп эле массалык түрдө киргизүү үчүн эле оор болуп калат. Эми налоговый салык кызматында деле балдар иштеген балдар да. Бирөө түшүндүрө алат, бирөө түшүндүрө албайт. Бирөө адам менен сүйлөшкүсү келет, бирөө жөнүн айтып коюп кой деп коет да, болбосо штраф салам депчи. Үчүнчүсү айтат, койбой тур, мен сен менен сүйлөшөм деп коюш мүмкүн. Адам да. Анан баягында президент бар маселе чечип базарда сүйлөшүп койду деп мактанбады беле? Ал президенттин функциясы эмес, бирок аракет кылып көрдү. Өкмөт башчы чыкты, эл ага көйгөйдү айтып берди, мойнуна алды. Демек ушул иштерди мыйзам киргизер алдында көптөгөн жолугушууларды өткөрүш керек болчу, анализ кылып. Керек болсо профессионалдарды жөнөтүп, кагазга көптөгөн бир аналитический обзор кылыш керек. Болгондо деле колдоочуларды, анан колдобогондорду эки пикирде угуш керек болчу да. Анан шашып киргизген кыйын. Бул качан болот мындай ийгиликтүү? Эгерде мамлекетте бийликтин вертикали күчтүү болсо киргизет. Мисалы үчүн Кытайда 28 миллион жашаган Шанхай шаарында мен уулум окуган да. Анан жылда бир жолу барып калам. Бир жыл барсам университеттин тегерегинде студенттерге жанагы пирожок бышырып, омлет бышырып саткан бочкалар турат да. 1 юань, 2 юань турат. Экинчи жылы барсам, ар бир столду, ошо кичинекей казан тегерегинде момундай QR-код жабыштырып койгон да. Электронный идентификационный код. Мен балам барып соткасы менен ошол жерде тартып, бул баламдын эсебинен 3 юань кетти, ал пирожокты берди. Телефон менен төлөп койду. Это кичинекей ишкерлерге. Алар жесткий вертикаль. Бир талап киргизди. Жок, ошондон бери колуна акчаны албайт эч ким. Ошол 3 юаньдан 10 тыйыны республиканский бюджетке сразу кетет. 10 тыйыны местный бюджетке кетет. Дагы мындай кетет. А тиги кишинин эсебине 2 сом 80 тыйын кетти. Все болду, башкарып кетти. Ошондой кадамга барса болот. Ыңгайлуу кылып мындай кардарга. Көрүп калды. Ойлоп көрсөң, ушул Кытай бечара жана пирожок саткан ал деле жогорку билимдүү эмес, славянский же американский университет бүткөн эмес, жөнөкөй эле мектеп бүткөн. Түшүндү го, сотка менен иштеткенде болот деп. Кытайда мисалы үчүн ошо IT технологиялар күчтүү кетип атат да.
онлайн режимде билип турат. Мен ошондо таң калдым да, ошо өкмөт, анда Шанхайдын өкмөтү, шаардык өкмөтү так билет экен да. Ар бир саат сайын бюджеттин канча деп жетекчиси болсо такылдап айтып берет да. Так, бул тармакка жетпей атат, давай күчөткүлө, бул жака акча бөлгүлө, бул жакта тыюу салгыла деп кылса болот да. Бул ККМ тууралуу болду. Жана биз 1 жыл мурун сизден интервью алганда, ал орусча болгон. Сиз «Останови синим» деп Садыр Жапаровго кайрылгансыз. Ал жанагы советтиктердо салган объектилерди бузабыз деп айтканда ошол репликаны бергенсиз. Үсүкүл гостиницасын. Кечен эле президент жоюп салды. Ошол мамлекеттик дирекцияны ошол Хан сарай деп айтылып калбады. Ошол Хан сарайды салуучу госдирекцияны жоюп салды. Бул эмнени билдирет? Бул жана Хан сарай салынбай калдыбы деген билдирет. Кээде суроо берип атат, 30 жылда 32 премьер-министр эмне үчүн алмашкан дейт. 200дөн ашык министр эмне үчүн алмашат? Адистиги жетишпейби же башка нерсе? Негизги маселе Макиавеллинин илгерки принцип бар. Бөлүп башкар. Канчалык сен өкмөттү тез алмаштырсаң, ошончолук издер калбайт да. Канчалык сен ишканаларды бурмалап өзгөртө берсең, ошондо алар кылган иштерин орду табылбайт да. Ошондой эле бул гостиница боюнча башында баштаган бир адамдар болсо, бир уюм болсо, бир топ болсо, ал жерде жеке ишкерлер баштаганда президент менен түзмө-түз сүйлөшүп эле, башкармалыгы менен сүйлөшүп туруп, ал ишти баштаган. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин, видимо, ойлонуп, болбойт го, жеке менчик курган туура эмес го деп, бир фирма куруп берет эле. Азыр эми Кыргыз строй сервис деген ишкана ачтыбы? Жаңы ишкана ачты. Ошо мамлекеттик ишканага тапшырып атат да. Демек, все-таки курулуш токтогон жок. Жок, сын пикирди президент кабыл алды деп эсептейм. Жеке ишкана мамлекеттик өлкөнүн башчысына имарат курган бул туура эмес да. Ал жерде көзөмөл болуш керек, ал жерде мамлекеттик көзөмөл. Себеби коопсуздук деген маселе бар, сапат деген маселе бар. Ошол СССР мезгилде коммунисттер куруп берген, аталарыбыз куруп берген гостиницаны бир ай талкалап, араң зорго талкалашты го. Анан эртең булар курган имаратты бир түткөндө жыгылып түшпөсүн деген коркунучтар бар. Ошондуктан президент балким кичине угуп туруп, кой, андай болбойт экен, кичине кыйшык болуп калат экен деп кадамга баргандыр. Балким ошол ишканада иштеген адамдар шеф келгиле өзгөртүп коелу, издерин калтырбайлы деп, кийин документтер жок болуп калат да. Баштапкы этаптагы документтер жок болуп калат да. Балким ошондой да болушу мүмкүн. Аны мен айта албайм, убакыт көрсөтөт да. Бирок Ысыкөл бузулушуна жаңы имарат боюнча ишенгиле убакыт келет, ага. Суроо болот, көптөгөн суроо. Ошондо башкы прокуратура суроо берет. Мен кагазды кайрылгам, ошо силерге интервью бергенден баштап башкы прокурорго чейин кайрылдым. Мен Жогорку Кеңештин депутаты бул жерде мыйзам бузулду деп талап берип атсам, мен катымды башкы прокурор, райондук прокурорго жиберип, анан райондук прокурордун бөлүм башчысы мага жооп берип атат. Закон бузулган эмес, адвокат болуп чыгышты да. Мен айттым, кечирип койгула. Мыйзам боюнча мен жазган катты регистрация өткөргүлө, анан кылмыш барбы жокпу деп баа бергиле, андан кийин мага жооп бергиле. Силер адвокат болгоңор туура эмес деп. Бирок биз азыр деле заманда президентке шек келтириш, көлөкө түшпөсүн деп эле коркуп турат да. Мен президентти айткан жокмун, мен президенттин башкармалыгын айтып атам, мен мэрияны айтып атам. Анан ошондо деле мен ишенип президентке кайрылган болчумун да. Видишь, балким анын көз карашы башкача, түшүнүгү башкача. Эмнеге ушунчалык шашылыш түрдө салып атышат да ушул Хан сарай деп, анан президентке да аябай катуу тийди да, коом тарабынан эмнеге ушундай кымбатчылык болуп атканда эмне үчүн Хан сарай салып атсыңар деп. Илгери советтик мезгилде мындай сөз болчу да. Жетекчи келип туруп кабинет ремонт кылса кызматтан кетет деп айтчу эле. Өтө насам, чынында ушундай. Жетекчи келип өзүнүн ишканасын ремонт кыла баштаганда андай кылбай деп коет эле да. Белги болчу эле да. Бул эми советтик мезгилде болчу. Анда 5-6 жылга ишке кирет эле. Бизде президент ошондон баштаганы бир аз. Анан мага жакпаганы все-таки кандай болсо деле Ысыккөл гостиница бул мейманкана аябай жакшы нерсе болчу да. Аны жеке ишкерлерге берип коюп, аларга жанагы совместный мэрия менен совместный предприятие ачып туруп, заманбап отель курса болот эле. Толук мүмкүнчүлүк болчу. Мен билбейм, чечишти. Бирок ишенгиле убакыт келет, жооп берет. Ким талкалаган, анын ордуна эмне курган, ким эмне пайда көргөн, 16 гектарды ким алды, баары чыгат да.
Сиз тажрыйбалуу саясатчысыз, саясатта көптөн берисиз. Менде азыр футболкамдын өзүңөр көрүп тургандай макуле деп жазылып турат. Бул жанагы 6-чакырылышта чыккан мемдер. Азыр жаңы чакырылыш келди, жаңы депутат болгондор дагы бар, жаштар бар. Аларга кандай баа берет элеңер? Анткени бизде азыр башынан эле скандал болуп келатат. Жаңы депутаттар бир туалетный бумага болот, бир жанагы задний проход болуп кетет, кечирип коюңуз. Ушу кандай баа берет элеңер жаңы депутаттарга, жаштарга? Парламент коомдун күзүүсү деп адашпайбыз да. Силер күлөсүңөр, шылдыңдайсыңар, сындайсыңар депутаттарды. Мен кесиптештерим, мен колумдан келгенче анча жигиттерге үйрөткөнгө аракет кылам мен. Танапсыз болгондо мына ушул сөздү башка сөз менен айтсаң маңыздуу болот, чечкиндүү болот. Шашпагын кээ бир учурда микрофонго барар алдында бир аз кагазга түшүрүп ал деп кеңештерди берип атам. Ошондуктан мен ал балдарды жаманбы, тигиндей деп айта албайм, мен кесиптештерим. Бир топ депутаттардын билими жетишпейт, тажрыйбасы жетишпейт. Бул турган иш. Бирок ошол эле мезгилде ошол депутаттарды жергиликтүү жамаат 4-5 миң, 10 миң адам добуш берген да. Ошондуктан биз жагабы жакпайбы аларды эл сайлаган. Ал эми тилдүү, күчтүү жигиттер, кыздарыбыз добуш ала албай калды. Балким алар парламентке келгенде башкача болмок. Бирок шайлоонун табигаты ушундай экен, же акчага, же жердешиликке берилип, же мындай ар кандай себепке байланыштуу добуш менен алып кетишет да. Ошондуктан кандай депутаттар деп айтсак, мурунку чакырылыштардан жакшы деп сапатын айта албайм. Билим боюнча ар бирөөндө 2 диплом бар да. Бирөө кесип боюнча, бирөө юридический сөзсүз болуш керек да. Бирок эмнегедир кечээ жогорку кеңеште кумаркана боюнча мен эмгек сиңирген юристмин. Мен пикиримди төрага укпай, жогорку кеңештеги юридика бөлүм башчысынын айткан сөздү чындык деп таптыр. Хотя Талант Турдумамедович бизде деле юрист, прокуратурада иштеген, билимдери бар, анча мыйзамды көзөмөлдөп турган жигит, 2-3 жолу депутат болгон, тажрыйбасы бар. Ал кызмат орду бир аз башкачараак, ал жерде бирөөнүн тапшырмасын аткарыш керек. Аткарбаса настроение бузуп коюшу мүмкүн да. Ошондуктан сапаты жакшы, жаман деп айта албайм. Бир гана 30 жылдын ичинде парламенттин курамынын сапаты өзгөрүп атат деп мен так айта алам. Эгерде биринчи чакырылыштарда Турдахун Усубалич, Абсамат Масалевич, Бек Маматов, Усман, ошол эле Аскар Акаев баары тең болгон болсо, алардын деңгээли башкача болчу. Алар ошол даражага жетиш үчүн 30-40 жыл иштеп, тепкичтер менен чыгып, тажрыйбалуу болгон. Ар бир айтылган сөздөрү салмактуу, чечкиндүү, ордулуу болчу да. Бүгүн азыр сиз айткандай тура калып эле мындай деп койгон адатыбызга айланып кетти. Бул эми күткөн нерсе, бул жерде күлсөк күлөбүз, сындасак сындайбыз, бирок башка парламент жок да. Аны президентибиз тилекейде ушинтип сүйлөп коет, министрлер да ушинтип сүйлөп коет. Мына вице-премьер келип туруп абдан жаман сөздөрдү сүйлөп кетип атат. Эдилбай жогорку кеңешти Гестапо менен салыштырып, бул өкүнүчтүү нерсе да. Мисалы үчүн өнүккөн жакшы мамлекетте ошол сөз үчүн эле ал жигитти кызматтан бошотуш керек болчу. Бул чоң саясатчы үчүн чоң катар, андай айтпаш керек да. Айрыкча биз Советтик Союздан чыккан совет бийликке байланыштуу мамлекеттүүлүк алган мамлекет сыяктуу Улуу Ата Мекен согушта 100 миңдеген адам жанын берген, анан ушундай сөздү сүйлөгөн бул өтө мындай кем акылдыктын белгиси да. Хотя эдил акылы бар, билими бар, тажрыйбасы бар. Кээде тили менимче акылынан өлтүрөк иштеп калат да. Сүйлөп алып анан. Ошондуктан сен айткандай, да, күлөбүз, сындайбыз. Башка бизде вариант жок да. Силер сындаган сайын, силер журналисттерди айтып атам да, силер сындаган сайын, эли сындаган сайын балдарды өсөт. Мен мисалы үчүн байкап атам, бир топ жигиттерибиз уже бир топ өсүп атат, токтоп атат уже. Окуй баштады. Окугандан кийин түшүнө баштады. Суроо берип атат, келип атат, сурап атат. Сураса жооп беребиз, жардам беребиз. Анан адистерди чакырат. Үйрөнөт да. Баардыгы эмес, но байкап атам да. Балдар бар. Азыр мурда 6-чакырылышта мындай байкалчы депутаттар министрлерди келип такалаган бир мүмкүнчүлүк болчу да. Сурашчы, тигилер жооп беришчи.
Азыр биз байкап атабыз, министрлер кабинет тарабынан келген чиновниктер алар кээ бирде жооп бербейбиз, талтайбагыла деп дагы сүйлөп коюп атышпайбы? Эми парламент ушундай шартта вообще керекпи деген суроо да. Эми мындай да, үйдө көргөн нерсени бала көчөдө да аткарат да. Көчөдө көргөндү үйдө да аткарат. Министрлердин кожоюну бир. Кожоюн кандай мамиле кылса, министрлер ошондой мамиле кылат да. Депутаттар тоготпой коет да. Эми ушуга жеттик, вице-премьер келип бирөөнүн колун сындырган дейт, экинчиси фашист деп атса, үчүнчүсү дагы бирдеме деп атса, бул уят да. Бирок ага биз деле кээ бир учурда негиз беребиз. Берген сурообуз бир аз так болбой атат да. Мен ойлоп атам, эгер менин кесиптештерим, айрыкча жаш депутаттар кичине даярданып туруп суроону так бергенде, министр эч кача кача албайт да. Тасалдаса деле кача албайт да. Так чечкиндүү мындай суроо бергенде, маселен туура кабыргасы менен койгондо алар анда жаман сөзгө бара албайт да. Биз майдаланып кетебиз кээде. Ошол себептен алар министрлер ушу сөздүн бир учуна жабышып алып кайтарат. Бирок бул негизи туура эмес. Биз менен министр эмес, министрдин ордун басарларыбыз чырылдашып, ордубузга коюп атат. Үнүнү жогорулатып, сессияда ким конок, ким үйдүн ээси билинбей калат да. Ошол себептен туура байкап атасың, азыр өкмөт өзүнү жогорку кеңештен бийик деп эсептеп атат. Туура эмес, бирок жалпы көз караш биздики өзгөрүп кетти, кыйшык болуп калды. Хотя конституция боюнча так жазылган. Жогорку кеңеш бул эң бийик мыйзам чыгаруу, эң бийик даражадагы мыйзам чыгаруучу орган. Өкмөт бул аткаруу болгон. Президент эл шайлаган, маселе жок. Өкмөттүн башчысы, кабинет министринин башчысы, министрлер булар аткаруучулар. Аткаруучу биз кабыл алган мыйзамды негизинде президенттин буйруктарын аткара турган ишкерлер. Ошондуктан ошол ордуну билип, бир аз сыйга түшсөк жакшы болот да. Туура айтасың, бизде түшүнбөстүк бар азыр. Мына азыр баарыбызды кооптонуп турабыз. Чынында абдан мындай жаман көрүнүштөр болуп атат. Ошол эле жана министр Бейшеналиевдин камалышы, прокуратуранын башчысын кетирип кайра ордуна койгону, жана Камчыбек Ташиев дагы мындай парламентке келип катуу сөздөрдү айтып кетип атат, жана колуң сындырам дегенге чейин. Парламентке эмес, айрым депутаттарга. Ошондо ушундай суроо болуп атат да, бул жерде коомдо деле бул талкууланып атат. Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Жапаров экөөнүн ортосунда бир кандай конфликт барбы деп. Эми мен жеке өзүмдүн пикиримди айтсам, менин байкоом боюнча конфликтке негиз болуп атат. Ошол эле коррупция каршы күрөш боюнча менин оюмча бул жигиттердин көз карашы эки башка. Бирөө кармап туруп акчаны куштуруп кое бериш керек деп атат, экинчиси камаш керек деп атат. Башкы прокурор көзөмөлдөй турган мыйзамдарды, мисалы үчүн жана Алымкадыр Бейшеналиевди айттыңыз. Эң кызыктуу нерсе, башкы прокурорго, жеке башкы прокурорго таанымал кылмыш иштери бар. Ал мыйзам так жазылган. Депутаттарга каршы, министрлерге каршы. Анан Алымкадыр Бейшеналиев боюнча кылмыш иштерин МВДге которуп берген бул туура эмес. Закон боюнча ген прокурор, башкы прокурор тергөө жүрүш керек. Болду, башкы прокурор. Бул ишенбестиктин белгиси. Калыстыгы үчүн башка органга барабыз. Эмне үчүн калыстыгы үчүн? Эмне прокуратура саламаттык сактоо менен мушташтыр, урушту беле? Жок. Анда бирөөнү бошот. 15 күнгө бошоттуруп, кайра ордуна коюп, бирок кылмыш ишти сен карай албайсың, калыстык жок деп айга өткөргөн бул ишенбестиктин белгиси да. Бул саясатта боло турган нерсе. Эч качан кош бийлик болбойт узак мөөнөттө болбойт. Анан баары эле бирдей болбойт. Эс товарищ командир дегендер эртең чоңоет. Анан президенттин тегерегинде агалары бар, инилери бар, эжелери бар, балдары бар, кудалары бар, кыздары бар, баары тең. Алар чоңоюп атат. Анан бийликти даам тарткандан баштап, алар анча-мынча майда чүйдө маселеге аралашып кетиши мүмкүн. Ошол эле мезгилде Камчыбек Кыдыршаевдин баласы бар, бою жеткен депутат болгон, ал деле анча-мынча бизнеске аралашкан. Ошол эле Курманкул Токторалиевдин туугандыктары бар. Ошол эле Акылбек Жапаровдун өзүнүн бизнеси бар. Кичинекей мамлекетте кандай бир жерде жолугушат да. Балким таможняда, балким пограничный службада, балким товар айкыбайга чыгыш боюнча, может быть, башка тармактарда тиреше болушу мүмкүн да. Качан тиреше болбойт, качан эч кимисинде бизнеси жок болгон учурда. Булар айтып атат го, биз байбыз, бизнесибиз бар деп. Мен билбейм кандай байлык бар экен Садыр Нуркожоевичте. Мен билем, что ал шахта шахта Жыргалан чели, анан Инвестбанкта ишмердүүлүгү болчу. Башка Камчыбек Кыдыршаевич ГСМде соода саттык менен алек болгон, ал деле ийгиликтүү болушу мүмкүн.
Башка тармакта мен алардыкын билбейм да. Соода саттык деген бул бизнес эмес да. Ал жерде алып келдиң саттың болду. Завод фабрикалар курганда мен уккан эмесмин да. Эгерде алардын башка ишкерлер урушуп, цементный завод, фабрикаларды куруп, күнүгө адам иштеп атат, таап атат десе мен түшүнө турам. Соода сактык бул башкачараак кичине. Ошондуктан бул жерде каршылык болот. Анан ушул мен аталган жанында жүргөн ага туугандары, командасы, колдоочулары күнүгө кулакка шыбырайт да бири нече. Мына сени мындай деп койду, мына сени мындай деп койду. Анан кресло менен сыноо деген эң сыноолордун бири да, кызмат, бийлик менен сыноо. Эң өкүнүчтүү акыркы 5 президентибиз бардыгын сыноодон өтпөдү. Татыктуу өтпөдү. Тез арада баш айланып кетти, өзүм билем деген сыярлуу. Мен баарыны билем, мен эч ким менен кеңешпейм. Силер акмаксыңар, силер душмансыңар, силер эл бузарсыңар, мен тазамын деген пикирге 1 жылдын ичинде жетип алат да. Азыр деле айырмасы жок. Эң башкы суроо мындай болуп атат да. Бизди ким башкарып атат деген суроо. Рашан Жээнбеков түз эфиринде айтып атат. Камсурбек Кыдыршаевич өзү мактанып жүрөт дейт да. Мен 75% же 85% бийлик менин колумда деген сыяктуу сөздөрдү айтат деп айтып атат да. Мен билбейм, жок, мен анда бөлө албайм ким канча башкарып атат. Башкарган азыр президент болуп атат, Садыр Жапаров деген киши. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевич анын жакын досу, түбөлүк досу, чогуу иштеп, азыр өкмөттө биринчи орун басары болуп иштеп атат алар. Чогуу иштеп атат. Кимиси башкарат деп айта албайм. Формалдуу түрдө президент башкарат. Турмушта кандай башкарат мен билбейм. Мисалы үчүн жерлердеги жетекчилер баары эле Садыр Жапаровдун ишенген адам эмес да. Балким камчыбек сурагандыр, балким акыл сурагандыр. Сфера влияния бар да. Анан булардыкы мындай кызыктай болуп атат. Булардыкы классический бюрократический система эмес да. Булар топ менен келди, топ менен башкарып атат да. Кимдин кандай орду мен биле албайм аны. Бирок көп убакыт сакталбайт, сөзсүз урушка чейин барат. Себеби баягы сфера таасир бере турган сфераларды көзөмөлдөө боюнча чыгат. Ошол жеткирбей туруп убагында бирөөсү жылып кетсе, бирөөсү тыртылса, өлкөбүзгө бир аз жаңылык болот да. Мен ойлоп атам, ушу күзгө чейин бир кандай бир өзгөрүүлөр болуш керек да. Эгер өзгөрүүлөр болбосо анда Садыр Жапаров толук жоопкерчилик өзүнүн мойнуна жүктөйт. Хотя айтып атат мен алам деп. Бирок конституция боюнча жоопкерчилик мойнуна алган жок. Өкмөттү өзүм башкарам деп айткан эле аппараттын жетекчисине башкартып койду. Өзүнө люфт калтырды да. Керек болсо бул акмак экен, иштебейт экен, бошотуп коем деп. Андай эмес. Шайлоого чыкканда айттым, мен башкарам деген. Башкарсаң жооп бер. Акылбек Жапаров эмес, сен жооп беришиң керек. Анан закондо жазылып турат, жыйынды, өкмөттүн жыйынына президент алып барат деп. Байкаган жокмун жыйындарды президент алып барганды. Может, бир жолу болгондур. Закондо талап ушундай. Ал өлкө башчы, аткаруу бийликтин башчысы катары ар бир өкмөттүн жыйынын башкарыш керек. Ошондуктан бул жерде маселе бар дагы. Бул менин жеке пикирим, балким мен адашып аткандыр. Эми объективдүү тарыхты алсак ушундай болчу да. Кош бийлик узакка созулбайт да. Албетте же экөө кетет, же бирөө кетет да. Балким оңолуп кетет. Ал кичинекей өтөт. Оңолуп кетет деген сөз. Күзгө чейин өзгөрүп алат атасыз. Күзгө чейин оңолуп кетсе оңолуп кетти. Күзгө болбосо жазга калат. Эң орчундуу маселе азыр бизде жана Украина Россия конфликт болгонго байланыштуу дүйнөдөгү өзгөрүүлөр, Россияга киргизилген санкциялар да косвенно бизге тийип атат да. Эртең күздө бизге нан керек болот, буудай керек болот. Каяктан алабыз? Кыргызстан, Россия. Алар бере алабы, бере албайбы? Кандай болот? Батыш Европа бизге айтат, давайте сиз орустарга колдобогула, биз силерге акча беребиз дейт. Америка айтат, алардан кеткиле, биз силерге акча беребиз деп атат. Ошондо биздин жетекчилерибиздин башы айланып турат да. Баса ушу Украина тууралуу бүтүн Кыргызстандын мүчөсү Донбасска жардам жеткизип жүргөн. Биринчиден мен бүтүн Кыргызстан мүчөсү эмес, мен Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчисимин. Ал бүтүн Кыргызстан үчүн жооп бере албайм. Бирок жанагы эскертүү бергенге мен объективдүү баа бере алам. Бир киши, бир аял киши. Мага ушундай деп атышат деп айткан сөз үчүн эскертүү берген бул туура эмес да. Акылбек Жапаров айтпады беле. 7 областты 7 мамлекетке бекитип коелу. Кулов айтпады беле, федерация принцип менен бир аракет кылып көрөлү деп. Бул ой пикир. Анан чын айтканда мен туугандарым Кадамжай районундагы эгерде биздин айылда 18 бала мектепти бүтсө 15 кетет Россияга. Алардын ата энеси негизи каршы эмес.
Анан ошондуктан ал федерация болобу, башка болобу, Европа баары кошулуп атат, биз болсо аны чычылап турабыз. Анан эч ким союз катары кошула албайт, бирок кандай бир союз принцип менен иштесек болот да. Ошондуктан бул жерде чычылай турган эчтеке жок. Тескерисинче, кечээ менин кесиптешим Туманбаев айтып атат. Мадумаров казактарга жерди сатты, өзбектерге пансионат сатты. Бул сөз көбүрөөк зыян алып келет да. Биз казак Өзбекстан менен мамилени ысытып атсак, жылытып атсак, бул депутат чыгып туруп буларга сатты деген сөз туура эмес сөз да. Бул чоң зыяндуу депутаттын сөзү. Тиги аял болсо каякта бирөөнүн сөзүн айткан үчүн биз экенин эскертип бермек. Biraz майдаланып кетти да. Негизи эле сөзгө көп маани берилбейт. Мындай айтылып, трибунадан айтылды деп ойлоп калып атат. Анан кийин таасир болот да. Тил кесмей жок деген сөз бар. Туура эле бери байкы сөз. Тил үчүн камабайт, тил үчүн кеспеш керек да. Тем более окуш керек да. Ал айтып атпа, мен туугандарым мен айтып ата, ушундай кошулсак болот эле деп. Айтса айткандыр да, болду. Кете бер дальше. Тескерисинче, интернетте ачсаң, Украинаны колдогондор эмне гана жазбайт. Аларга да көңүл буруш керек. Жеке адам өзү окуйт, кабыл алса кабыл албайт. Орустар фашисттер деп биздин активисттер жазып атат. Орустар тигиндей деп жазып атат. Эмне аларга реакция бербейт анда? Тең болуш керек да. Сиз таасири тууралуу айтып калдыңыз. Эгерде депутат жанагындай сөздү сөйлөсө, казактар биздин жерди алып койгон десе, эртеси күнү кайра тиги пропуск пункттарда кайра очередь болуп калат. Ушундай таасирди айтып атасыз да. Эми пропуск товар деген бул өтө мындай татаал маселе да. Казактар деле Кытайдан жүк алгысы келет. Ал жүктү акырын барып, Европа, Россияга жөнөтүш керек. Биздики арзаныраак болсо бизден келет. Анан естественно, аларга шылтоо болот да. Кыргыздар кандай кечээ эле барып учакташып, достук боюнча сүйлөштүк, анан депутат мындай сүйлөсө кандай болот деп тарышы мүмкүн да. Да чегараны кичине катуураак карайбыз. Мына айтып атпайбы? Президент келип кетип, сөз берип, учакташып, ура деп кол чаптык. Бир жума өтө электе кайра очередь. Кийин алардан сураса айтат, силер жиберген товарлардын 90% ката менен кетип атат документ. Хотя ЕСтин ичинде андай болбош керек, текшерүү болбош керек. Бирок кылып атат, эмне кыласыз? Бизде жол Казакстан аркылуу кетет, башка жол жок. Темир жол болсо Өзбекстан аркылуу өтүш керек. Башка жол жок. Тупиктебиз. Кытай менен эми баштап атабыз. Эгер Кытай проекти ачылса, ал деле бизге транзиттен эле берет, башка. Башка бербейт. Биз кандайсын пикир айтсак да, бизде жакынкы кошуналар менен биринчи кезекте мамилесин түздөшүбүз керек. Мисалы үчүн Украина, Россия боюнча биз коммунисттер позициябыз калыстык кармап атабыз. Жалпы мамлекеттин позициясы. Мисалы үчүн биз айтып атабыз, Украина, орус калкы бир. Согушту токтотуш керек, согушту эки тарап отуруп сүйлөшүш керек да. Мисалы үчүн жана Донецкийде ал жерде болгон окуя боюнча биз өз убагында айтканбыз. Киевдеги режим күчкө салбаш керек болчу, башка жолун издегиле деп айтканбыз. Киевдеги жетекчилер буга курал тыштабагыла деп айтканбыз. Бирок тилекке каршы азыр ушуга жеттик. Эми азыр эң жаман нерсе Россияга эрегишип, санкция киргизип, биз азабын тартып атабыз. Бирок биз сөзсүз Европага барып чуркап, биз силер менен деп айтпашыбыз керек, себеби биз биздики оорчун маселебиз, бизде 1 миллион калкыбыз. Ошонун тегерегинде калкыбыз, каерде кызмат кылып атат. Анан биз алдап атабыз, биз 50 миң Германияга жөнөтөбүз, Кореяга жөнөтө албайбыз. Себеби орус тил бизге жакыныраак. Балдарыбыз орус тилде окуп атат. Ошондуктан жакынкы 10 жылда биз Россия менен миграциялык кызматташууга барышыбыз керек. Ошол нерсени эске алып туруп, кандай бир калыстыкка чакырып, эгер керек болсо президентибизге сунуш берип, келгиле эки тараптуу жараштырганга аракет кылалы. Токтотуш керек согушту, сүйлөшүш керек. Бөлүшсүн, кандай болсо да алар өздөрү чечишет. Референдум өткөрүп кандай кылалы? Бизге өтө татаал маселе болуп атат. Биз тарапты коргой албайбыз. Эртең бизде деле 10-15% башка улутубуз бар да. Аларды сепаратный иштерди баштаса биз менен деле атабыз. Өтө кыйын да. Ошондуктан биз позициябыз мындай. Конфликт боюнча мамлекет бар, өкмөт бар, өлкө башчы тышкы саясатты таанымал кишиге жүргүзөбүз да. Бирок жашыруун сүйлөшүүлөрдү азайтыш керек да. Биз парламент өзүбүздүн ишибизди аткарышыбыз керек. Ал эми жардам боюнча гуманитардык. Мен чыдабай жаздым да. Донецкиге жарандар калып калыптыр. Биздикилер чыга баштады. Эмне үчүн силер орусту колдойсуңар? Орусту колдогон жок.
Ким айтты силерге Киевке алып бара берди жардамды? Бирөө бирдеме деп айтмак беле. Кайерге алың жетсе, ошока алып барасың да. Жардамды алып барганы үчүн? Жарандарга тамак аш алып барган үчүн чыгыш керек да. Алар солдаттарга алып барган жок да. Донецкке алып барса алып барат. Илгери Африкада согуш болгондо оон эки тарапка тамак берчү эле. Эмне бир тарап бул баягы жаман таасир берген, кыйналган элге бериш керек да. Ач калганда бериш керек. Колдон келсе. Бүтүн Кыргызстан берип, коммунисттер берип, социал-демократ берип, ата журт берип, бере берсин жардамды. Бирок ал жерде жанагындай расмий түрдө партия позициясын айтпайт да. Мен буларды колдойм, буларды колдойм деп. Нейтралитет, каршы нейтралитет. Бирок тамак ашты эки тарапка бериш керек. Маселе жок бул жерде. Анан биз аны саясатташтырып, бүтүн Кыргызстан бир кыздын таап тополон кылып атат. Интернетте толгон токой орустарды фашист деп жамандап жүргөндөрдү бирөөнү да көрбөйт да. Бул жерде баягы эрегишкендин белгиси да. Эми жыйынтыктап айтсак, ушундай шартта кымбатчылык болуп атканда, дүйнөдө мындай глобалдык өзгөрүү болуп жатканда, жана согуш менен байланыштуу, биз Кыргызстанда казино жана легалдуу коррупционерлердин мүлкүн адылдаштыруу иштери менен алек болуп атабыз. Негизи бул кантип жашайбыз эми ушулдай шартта? Бул жерде бөлүш керек. Бийлик кантип жашайт, эл кантип жашайт? Эл жашайт. Эл тиричилигин табат. Бийлик кантип жашайт? Бул жерде маселе бар. Бийлик кантип өзүнүн бийлигин кармайт? Маселе бар. Биз канчалык бийликте турган, мен өзүм деле кошуп атам, депутат болгондуктан бийликтин бир тармагында өкүлүмүн да. Канчалык биз талашка кирип кетсек, ошончолук элибизге түшүнбөстүк болот. Элибизди бөлүп өтөбүз. Качан эл саясатка киришпейт? Кыйналганда. Көңүл ток мамлекеттерде саясат менен кызыкпайт эч ким. Керек жок койчу. Бизде каяка барсаң, мына баняга барасыңбы, базарга барасыңбы, троллейбуска отурасыңбы, автобуска отурасыңбы, саясат кетти да. Аял киши, эркек киши, жаш кары баары саясатташып кетет да. Тойго барсаң да саясат. Ошондуктан ушул саясаттан качыш үчүн биринчи кезекте биз азыраак сүйлөп көбүрөөк иштешибиз керек. Анан ынтымакка мен жашыма жараша айтпасам болбойт да. Баары бир ынтымакка чакырат элем. Бирок ынтымак деген бир адамдын тегерегинде топтолуп бир атанын балдарды деп чакырган жокмун. Тең болуп сүйлөшүбүз керек да. Президент баарына кабыл алыш керек да, сүйлөшүш керек да. Айтпаш керек, мен билем деген. Келгиле акылдашып көрөлү, келгиле чечип көрөлү деп. Ошондой жол менен кетсе анда бир аз баягы оор акыбалдан чыгып кетет элекпиз да. Жок, мен билем, силер душмансыңар десе анда тарых кайталанат. Тарыхтын адаты бар. 100 жылда боло турган окуя барып тез болуп атат да. Анан качан гана бир туруктуу бийлик келгенде алар 10 жылда отурат. Азырга чейин биз ушул мезгилге келдик, тез алмаша турган мезгилге келдик да. Ошондуктан азыр деле кеч эмес. Азыр деле сүйлөшүш керек да. Парламент азыр 2 айга танап бизге кетет. Бирден чакырып шыбырлашпай, коркутуп колуң сындырам деп айтпай, кандай бир тил табыш керек. Хорошо, сен Адахан, сен мына тармак боюнча мүмкүнчүлүгүң бар экен, жардам бербейсиңби? Тиги Камчыбек, сен бул тармак боюнча кесибиң бар экен, жардам бербейсиңби? Нуржигит, сен бул тармакта кичине ушундай жол менен кетсе, балким анча-мынча биз тил табышсак, кээ бир вопрос чечип коймокпуз да. Жок дегенде жеңилирээк болот да. Бирок бир учурда тууган уктарды жолутпош керек да. Бала чакасын жолутпош керек, алга барыш керек да. Эң башка шарт ушундай. Бизге жакшы да. Жеңил болуп калды жашаган. Буларга кантип качат мен билбейм да. Да кече эле мурунку президенттердин кудалары мамытып жүрчү эле. Азыр тойдо көрсөң шалпай бакыштап жүрөт, жерде көзүн жерге такап. Эмне өзгөрүп кетти? Статус өзгөрүп кетти. Бурда куда номер 1 деп койсо азыр ай бала кандайсың деп коюшат. Анан ошого жетпеш керек, көнбөш керек жакшылыкка. Мындай жакшылыкка көнбөш керек, бийликке көнбөш керек, ошондо кийин бийликтен ажыраганга жеңилирээк болот. Эмне үчүн атам акыркы күнгө чейин ачык жүргөн, бекинбей эч ким менен сүйлөшүп жүргөн. Себеби ошондой эле. Турда Кунусбалич эмне үчүн акыркы күнгө чейин жашаган. Ошондон баштап калган жетекчилерибиз ага жете албай атат. Ошол себептен мен ойлоп атам, терең ойлонуп туруп, балким институт президентство дегенде ойлонушубуз керек. Алып ташташ керек да. Может быть так ой. Анда ойлош керек да.
Ушундай айтып атырмын. Анан дагы эле адаттагыдай чакырып атырмын. Ойлонгула, сүйлөшкүлө. Башка жол жок. Сиз медиа хабты көрдүңүз. Бүгүн биздин студиябызда Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев болду. Парламентте талкууланып жаткан жана кабыл алынган мыйзамдарды мындай териштирүүгө аракет кылдык. Сөзсүз пикириңизди комментарийде жазыңыз жана каналга жазылып коюңуз. Көрүшкөнчө.